кадимки Залкар комузчу Карамолдо Орозовдун 140 жылдыгы республикабызда ар кандай иш-чаралар менен белгиленип атат. Эми мына ушул Карамолдо Орозовдун 140 жылдыгы тууралуу, анын чыгармачылыгы, өмүрү жана бүгүнкү комузчуларга тийгизип аткан таасири жөнүндө кененирээк кеп кылалы деп студиябызга меймандарыбызды чакырып алдык. Эмесе тааныштырайын. Күүчү комузчу Кенжебек Алдаяр агайыбыз жана ошондой эле күү изилдөөчү комузчу Мастура Бердибекова эжекебиз келип отурат. Кутман-таңыңыздар менен. Кош келипсиздер. Мына быйыл өзгөчө комузчуларды бир кыймылга келтирген, көп жака ээрчиткен жакшы иш-чаралар болуп атат. Мунун баардыгы Кудай уткулсын дейле, ошонун баардыгы Карамолдо атабыздын 140 жылдыгына арналып атат. Эми сөз башы болсун, мына Карамолдо Орозовдун 140 жылдыгы деп даңазалап атабыз, белгилеп атабыз. Бирок анын артында кандайдыр бир маани болуш керек. Кийинки урпакка калтыра турган бир өзүнүн дагы таасири болуш керек. Бүгүнкү күнгө тийгизип аткан таасири болуш керек. Өнөр комузчуларга, өнөр адамдарына. Ушул тууралуу кеп кылбайлы, изилдөө жаатында ушул багытта кандай иштер орун алып атат? Саламатсыздарбы? Ооба, быйыл биздин теңдешсиз күү атасы деп айтабыз. Карамолдо атабыздын 140 жылдык мааракеси өтүп атат. Жалпы күүчүлөр аябай жакшы даярданышты. Анан бул кишинин өнөрчүлүгүн кандай деп баласак, мисалы сөз дүйнөсүн же болбосо адабий тилди дейбизби, Манастын биз Манас эпосу менен даңазалап атабыз. Бирок күү дүйнөсүнүн сырын биз Карамолдо атабыз аркылуу чечмелешибиз керек да. Себеби булардын ошолдордогу өнөрчүлүктү, ушул ата бабадан келе жаткан улуу өнөрдү булар терең элдик маанайда бабалык нускада сактап көкүрөктөрүндө, анан биздин элге калтырып кетишти да. Анан биздин музыкалык тилибиздин көп мындай өзгөчөлүгүн ушул кишинин, Карамолдо атабыздын күйлөрү аркылуу билип үйрөнүшүбүз керек да. Ал жаатынан караганда илимий изилдөөчүлүк иштери өтө жай, дээрлик жок деле. Мына Манас театры ачылды. Күүчүлүк боюнча эмнеге күү академиясы, күү таануу илими өнүкпөш керек. Бул жаатынан азыркы биздин бийлик, министрлик, бизге окшогон колуна комуз кармагандарга терең көңүл буруш керек да. Себеби айтабыз, айтылып келет, Манас менен комуз кыргыздын бул бир коштун эки канатындай деп. Адабий тилде мисалы Саякбай 500 000 500 канча сап айтылды деп аны мындай чечмелеп талдап, эгиз уйкаш, анан мындай уйкаштык деп тилчи жазма даярда дагы изилдеп келет. Ал күүдө бизде күү дүйнөсү бул Кыргыздагы эң бийик классикалык чыгарма. Мисалы батыш өлкөлөрүндө мисалы симфония дешет, оркестрге салып ошол Бахтын, Моцарт деңгээлинде мисалы дүйнөгө жеткиришти да. Аны кайсы скрипка тилинде мисалы эң ошентип. Бизде ошондой эле эмеде комуздун музыкасы, күүчүлүк өнөр өнүгүш керек. Биздин ата бабаларды андай өнөрлөрдү кийин совет мезгилинен кийин өзүн ыйгарып албадыбы? 70 жылдык советтик мезгил бизди башка нукка бургандай да. Азыр эми мына эгемендүүлүк жылда баары бир баягы элдин канында бар да. Мына жаштар Закирбек баштаган кийинки кичеке конкурста көрсөң биринен бири өтүп балдар чертип атышат. Бул өнөрдү биз дагы өркүндөтүшүбүз керек. Бул өнөр менен биз дүйнөнү таңдантабыз. Жакшы. Карамолдо атабыздын күүлөрүн кара күүлөр деп, бир олуттуу, салмактуу күүлөр экендигин ар бирибиз жакшы билебиз да. Эми ошол күүлөрдү сиңирүүдө жаштардын мүмкүнчүлүгү кандай болот атат? Аларды сиңирип, аны кайра элге тартуулай билүүсү. Баягы жаштар деген эмнени укса, эмнени көрсө, ошого унутулат экен да. Багытты ошого алышат экен да. Анан биз ушуга чейин ушу Мастер экөөбүздүн кечээ атайын ошо Карамолдонун 140 жылдыгын өзүбүз өз алдыбызча белгилеп, ошол жерге ошо комуздун күүсүнүн чыныгы шкоосторун чыгарып, ошол иш-чараны өткөзүүбүздүн негизги себеби ошол биздин жаштар деле эмес, биздин улуу муундагы Карамолдонун күүлөрү чыгармалары жөнүндө түшүнүгү аябай аз да. Карамолдонун күүлөрүн биз Карамолдонун өзүнүн атын эле оркестрге коюп алып, күүлөрүн болсо жана симфониялаштырып, оркестрлештирдик деп
өзүнүн нукуралуулугун биз алыстаттык да. Анан кийинки мына биздин жаш комузчулардын баары жана кол ойноткон жеңил күүлөргө көбүрөөк кызыгышып, ошону үйрөнүшүп, кара күүлөрдү болсо унутта калгандай атайын. Бул биздин баягы орусча айтканда сакралдуу дейт да, кыргызча айтканда сырдуу, өзүбүздүн сырдуу дүйнөбүздөн алыстаганбыз да. Ошол биздин ушундай кара молдону өзгөчө баалаганыбыз, ошо кара молдону биз өзгөчө мындай бир баптаганыбыздын себеби ошо кыргыздын сырдуу дүйнөсүн алып жүргөн күүлөрдү жараткан киши да. А ошонун сырдуу дүйнөсүн алып жүргөн кишини биз үйрөтүү немесин ошо балдарга, жаштарга үйрөтүүнү, ошо угармандарга угууну үйрөтүүнү биз колго албай койдук да, акыркы жылдары. Унутта калгандай. Мисалы кара молдонун күүлөрүн кино кылып, тарых кылып тартса, ошондо адамдар өзүнүн тарыхын, ошонун өзүнүн Кыргыздын өткөнүн көрмөк да. Ошондон нерселер колго алынган жок. Күйдөгү сюжеттен кино кылып тартса. Кино кылып тартса. Анан ошо мисалы кара молдонун күүлөрүн аткаруудагы мисалы мына Мастура бизде жалгыз ошо күүсүлдөгөн, жалгыз ушундай адис. Ошо кара молдонун күүсүн үйрөнүү дагы өзгөчө мындай бир убакытты талап кылат да. Үйрөнүү дагы. Анан ошон үчүн көп убакта комузчулар ошо жеңилине тиги күүлөрдү үйрөнүп алып туруп сразу чечип кете бересиң да. А кара молдонун күүлөрүн үйрөнүп алып, аны дагы канча жыл бышырыш керек аны. Ошону ошондой деңгээлге жеткириш керек. Мисалы Мастура айтып атпайбы? Кенжебек Баке дейт, бир эле кайрусун жөнөкөй эле кайруу дейт, алып. Анан бирок ошондой кылып четкен аба кийин болуп атпайбы деп сырын айтып атат да. Мындай карасаң жөнөкөй эле кайруу, эч татаалдыгы деле жок. Ритмикалык өзгөчөлүктөрү окшошпойт да, бизде кыргызда айтып атпайбы? Жөнөкөй эле кайруу. Жөнөкөй эле кайруу. А бирок ошону ушундай кылып черккенге канча немеш керек да, тажрыйба топтош керек. Анан ошондо бул өзүнүн үнүнө келет да. Анан бул ошондон өзүнүн жана салмактуулугун, жана биз кара мааниси чыгат. Мааниси чыгып, биз жана кара молдонун күүлөрүн укканда аябай тамшанып, өзүнүн аткаруусунда да кара молдон. Аябай таң калабыз да, себеби ошол жерде ошондой сыр бар да. Кара молдо ошондой бийик деңгээлге аткаруучулук чеберчиликке жеткизген. Анан биз ошону унутта калтырдык да. Анан ошону биз унутпайлы деп, мына Мастура экөөбүз ошону элге айтып, кара молдонун күүлөрүнө башкача мамиле кылышыбыз керек. Анын биз түпкү нукуралыгын сакташыбыз керек. Биз кыргыз элибиз да. Ошо кара молдонун күүлөрүндө кыргыз элинин тагдыры, жашоосу, тарыхы бар да. А биз ошону сакташыбыз керек. Ошону биз тиги оркестрге салынган боюнча, башка жанагындай жеңил маанайда чечилген боюнча эмес, биз ошону нукура өзү аткаргандай. Кудайга шүгүр, ошонун баары өзүнүн аткаруусуна жазылып калган. Өзүнүн аткаруусуна жазылып калган, анын баягы күүнү чертсең айтып черт дейт го. Анын сыңарындай ушул кара молдо атабыздын күүлөрүнүн тарыхы, анын баяндамасы, чечмелеп айтып берүүсү бизде барбы? Ар бир күүсүнүн. Жок да, жок. Аны анан кантип изилдөөдө кантип сюжет алып чыгабыз анда? Сейдалы Медетов деген агай шакирт болгон. Бирок байкуш ал киши 58-жылы жана автокатастрофадан кайтыш болуп калганда, өмүрү кыска болуп, ошол кишилер таамай көрүп калган. Анан нотага түшүргөн бирин серин, а бирок ыкмалык жактан жок. Мына азыркы доордо, акыркы изилдөөлөрдө мына биз 160га жакын өзгөчөлүгүн, мен мисалы ошону аныктап атам. Керек болсо комуздун алипесин жазыш керек. Ушуну чыгарып бергиле деп мен 2 жылдан бери бүт инстанцияларга айтам, бирок азыркы мондой нота болобу, же болбосо мындай эмне карайт да, жана европалык нутка ушунчалык сиңип калганы билинип турат да, билим деңгээли. Ага эжекелерибиз мисалы улуу мундагыларды айтсак, алар Москва, Алмата, Ташкент консерваторияны бүтүргөн, анан ушул деңгээлде ой жүгүртүшөт да, европалык көз карашта. А биздин кыргыз дүйнө таанымы башка. Керек болсо, жана биз пианинода 7 нотанан 5 кара нота, 12 добуш турат го, ошондон ашыкча ноталарды алып ойногон. Ал ноталардан сыйбайт биздин ноталар, андан көп. Керек болсо аябай терең изилдешибиз керек. Андан башка ритмдери биздин кыргыз музыкада созулмалуулук, төкмөлүүлүк бар. Ырларды уксаңар, мисалы Атай мыскалдардын ырдаган ырларын нотага түшүрүш дагы кыйын. Бул жагынан алганда биз аябай уникалдуу элбиз. Бир эле ритмикалык рисуноктун, мисалы сүрөттөлүштүн бир нече түрлөрү бар. Мен изилдеп ошонун түбүнө жөнөкөйүн таап алып ыкмаларды койдум, мисалы сөмө, бармак, ар түрдүү.
баратып жөнөкөйүн таап отуруп анан татаалдашып кеткенде мен таң калдым. Бир эле жөнөкөй мисалы та деген ыкманын 7-8 түрү бар экен. Аларды кадимкидей схемага таблица түзүп ушундай олтурам да. Бул биз үчүн чоң ачылыш. Консерваториялык билим алууда, мисалы мен өзүм консерваторияны бүтүргөндө Васильев деген агайыбыз анализ музыкальных произведений деп айтып, анда бүт европалык маанайды алып барып, анан сынган бургу соната формасында, рондо формасында деп ошолордун эмесине барып такап койчу да. Ойлонуп калышыбыз, аягы окшобой турат. Өздөрүнүн музыкасында талдап бөлөбүз. Бул 5 бөлүктөн турат мындай эреже. Бизде көрсө биз ритмикалык жанагындай ыкмалык жактан изилдешибиз керек экен. Ошондо кыргыздын дүйнө таанымы, күүнү кандай, музыканы кандай сезген, ритмди, өзүнүн ыргагын, дүйнө таанымын тапсак болот экен да. Алымтуу чокусу Манас эпосу. Сөздө саякпай, күү менен которуп атса, ал сөз менен жеткирип атса, сөздүн күчү жетпегенде күү менен кармылды улап кеткен. Ушунчалык терең, ушунчалык. Эгерде ошол күү дүйнөсүнүн сырлары нотага түшүп, жанагындай таблицалар түзүлсө, анда дүйнө эли бизге таң калат. Бир эле сүрөттөлүштөн бир нече вариантты тапкан бул кандай улуу эл деп таң калат болуш керек деп ойлойм да. Мен өзүм мисалы көрүп алып, мындай кылсак болот турбай, мындай азыркы чеңде олтурган сайын изилдөө уланып эле келатат. Анан бизге керек болсо күү таануу илими боюнча академия ачып бериш керек. Манас театры дегендей. Алар азыр арасында күүчүлөрдү кошуп атат, бирок ал жеткиликтүү эмес. Изилдөө үчүн аты. Изилдөө үчүн ошол эки дүйнө биригип, күү дүйнөсү менен Манас дүйнөсү эпос экөө чыкканда Эришаркак, анан ошондо кыргыздын дүйнө таанымы дүйнөнү багындырат. Ошол жагынан биз улуулугубузду билгизебиз. Себеби комузда айтып атпаймынбы? Канча ыкмалар бар. Скрипкада мисалы бирек эле, ушул гитарада баягы эле өздөрүнчө. Бизде кандай кол ойнотуунун түрлөрү. Колумузда эмес, ал тургай ырларыбыз да бар эмес. Мисалы күйдүнчөктө биринчи куплетин аягында башкача кайраса, экинчи куплетин аягында бул төкмөлүк, созулмалуулук, бул биздики мүнөздү. Ошонун кандайдыр бир эмесин, өзгөчөлүгүн биз өзүбүз таанытып, өзүбүз дүйнөгө таркатышыбыз керек. Анан башка булут бизге келип жасап бербейт да. Мен, сен, агай баарыбыз жапа турмак. Керек болсо мектептеги 6 жашар бала колуна күч кирип калат экен. Мектепке чейинки бала бакчадан баштап үйрөтүп, балдар кичинекей бала комузду алып сүйрөп, ошону үйрөнүп, анан 4-класска чейин башталгыч класстарга андай сөзсүз түрдө киргизиш керек. Мисалы Японияда, Россияда балалайканы мисалы бекер окутат. Эмне үчүн биздин балдар азыр акча төлөп окуш керек? Комуз массалык түрдө үйрөнүп турган мобилдүү аспап, керек болсо көтөрүп жүрүп, пианинодай көтөрүп же ушундай аспап эмес да, бир аудитория керектей. Бизге көчмөн калкка ылайыктуу, каерде болсо комузду койнунан суруп чыгып дегендей ушундай аспабыбызды биз эми учуру келди деп ойлойм. Жайылтышыбыз керек жакшылап. Жайылтып өнүктүрүшүбүз керек. Рахмат агай. Карамолдо Орозовдун күүлөрүнүн артыкчылыгы, өзгөчөлүгү, анын башка күүлөрдөн айырмачылыгы. Башка күүлөрдүн айырмачылыгы кара күү да. Мында ою терең, анан убагында эми мастер экөөңөр сүйлөшүп атсаңар мен улам эстеп атпаймынбы? Убагында мисалы эсирдин убагында бизде атайын улуттук маданиятыбызды артка чегинтип, анан биздин баягы дүйнөлүк маданиятка аралашабыз деп симфониялык музыканы алдыга коюшуп, ошондой немелер жүрүп атканда, процессте жүрүп атканда дагы кызыгы, ошо орустун белгилүү музыка изилдөөчүлөрү Виноградов менен Затаевич келип, кыргыздын музыкасын изилдеп алып таң калып, ошолор жазып атышат да, биздин Европадагы дүйнөлүк деген маданияттын деңгээлиндеги булардын музыкасы бар экен, күүлөр бар экен деп таң калып жазып атышат да. Анан ошону да биз эсепке албай, ошол кыргыздын ошондой дүйнөсү бар экенин эсепке албай, мына бүгүнкү чейин келатабыз да. Мисалы эми алар музыка изилдөөчүлөр деп коелу, андан кийинки мисалы белгилүү дүйнөлүк деңгээлдеги композиторлор мына Шостакович менен Шнитке деген атактуу композиторлор, дүйнөдөгү Шнитке 21-кылымдын композитору деген атакка ээ болгон композиторлор, ошолор кыргыздын күүлөрүн угуп таң калышкан. Ошолордун да пикирлери бар да. Алар бийик деңгээлде музыка экенине таң калышкан.
биз ошондой маданиятыбыз бар туруп, биз ошолор айтып атса дагы жок депчи, тиги комузубузду Башка жака өтүп атабыз дейм. башка жака өтүп, анан тиги кара молдонун күлөрүн болсо үйрөткөндү колго албай, мага мисалы көп кишилер айтат, биз кенже комуздун кызын да билбейбиз деп атат да. Мана биз комуздун кызын да билбейбиз дейт да. Анан ошондой кылып бизди баягы кичине тигил өзүбүздүн баягы тенең Мастур айтып аткандай, Манас менен комузду салыштырганда, мисалы комуздун дүйнөсү Манастан да ары турат да. Манас өзү комуздун күйүүсүнө таасир болуп аткан. Манас өзү комуздун үнүнө тамшанып аткан да. Мен уккандан бир көргөндөй тагай, комузуңуз колуңузда турат, келиңиз Кара Молдо Атанын бир күүсүнөн таң эрте жалпы көрөрмандарыбызга ойноп бериңиз. Ушул күү менен бүгүнкү күнүбүз башталсын, бүгүнкү таңыбыз башталсын. Эң жакшы болот. Кайсы күүсүнөн окуясыз? Чыңгыз Баатыр, сенин сөзүң аралды. Мен өзүм ушул Кара Молдонун гүлөрүн өмүр бою үйрөнүп, чертип, анан Кара Молдонун Кыргызга калтырган табириги Камбаркан гүлөрү өзгөчө орунда турат да. Камбаркан деген бул ааламдык, адамды, Кудайды, жаратылышты, дүйнөнү тааныткан чыгармалар да. Камбаркан дегенде ошондой чоң улуу дүйнө жатат да. Ошондой улуу дүйнөнүн Кара Молдо түрлөрүн жараткан да. Сынган бугу камбарканы, терме камбарканы, анан элдик камбаркандардан түрлөрүн черткен. Анан мен ошол гүлөрдү угуп алып, тамшанып, таңданып, ошо Кара Молдонун изи менен Жашоо камбаркан деген ар бир комузчу өзүнүн күүсүн чечиш керек, эмес? Ооба, дооро. Ар бир өзүнүн камбаркандары, чоң киргиздери дегендей. Келиңиз ага. Ошо Жашоо камбаркан деген менин ошо Кара Молдону туурап, Кара Молдонун жолу менен ошо Кара Молдонун гүлөрүнүн маңызын алып, Жашоо камбаркан деп чепкенмин да.
Баракелде. Комуз үнү менен таңыбызды арууладыңыз. Бар болуңуздар, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.